Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз өзүңүздөр көрүп тургандай Жалал Абад шаарынын күрөшүнө турабыз. 10 январда болуп турган президенттик шайлоодо Жалал Абадтын тургундары, Жалал Абад шаарынын эли кимди шайлайт? Анда эмесе кет. Саламатсыздарбы же? Президент шайлоодо ким шайлайсыз? Мадмаров, Жапаров. Айтпайм деп атты. Кимди шайлайсыздар? Социальная информация. Президент шайлоодо ким шайлайсыз аке? Азыр тандайлык биз эми шайлайбыз. Мадмаров, Жапаров кимди тандайсыз? Эми шайлайбыз, пока не определились. Assalamu alaikum аксакал. Президент шайлоодо кимди тандайсыз? Мадмаров, Жапаров. Мадмаров да. Саламатсыздар. Президент шайлоодо кимди шайлайсыздар? Салтын Жапаровду шайлайбыз да. Себебин айта аласызбы? Себеби ошодон башка иштейт турган адамдар калбады окшойт өзү. Иштеген жумуштарын айта аласызбы бир-экөөнү? Иштеген жумуштарын билбейм анан. Саламатсыздарбы? Президент шайлоодо кимди шайлайсыздар? Мадмаров, Жапаров. Мадмаров. Эмне үчүн? Assalamu alaikum. Президент шайлоодо кимди тандайсыңар? Кимди шайлайсыңар? Мадмаров, Жапаров. Садыр Жапаров. Себеп айта аласыңарбы? Себеби Силер кимди шайлайсыңар? биздер ошо. Себеп? Билбейбиз. Билбейсиз? Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Саламатчылык. Кеспей чыгарасыңарбы? Же кесип коесуңар? Жок, кеспей чыгарабыз. Кече бир телевиденияга сүйлөсөм, кесип койду да. Эгер кеспейм десеңер сүйлөйүн. Кайта бул. Ооба, толук кандай иштесеңиз ушундай чыгарабыз. Кимди шайлайсыз? Мадмаров, Жапаров. Менин тандоом бир гана жүрөгүндө иманы бар, таза, татыктуу инсан. Адахан Кимсамбаевич Мадмаровго добушум берем. Эгер кеспесеңер, мен макулмун. Эгер Себебин айта аласызбы? себеби 2-3 телевиденияга сүйлөдүм. Сүйлөсөм эле кесип коюлат. Эгер силер дагы ошентип кессеңер, анда тартпайсыздар эле өчүрүп кое бергиле. Кеспей чыгарабыз, кесилбей чыгат. Ошо колдогонуңуздун себебин айтып бере аласызбы? Эмне үчүн? Колдогонун себеби жүрөгү таза, колу кыплас нерселерге малынган эмес, жүрөгүндө иманы бар таза инсанды шайлашыбыз керек да. Ошон үчүн менин тандоом Адахан Кимсамбаевич Мадмаров. Рахмат чоң. Саламатсыздарбы? Президент шайлоодо кимди шайлайсыздар? Сооронбай Жээнбеков да? Жок, Мадмаров же Жапаров? Азыр кимди шайлайсыздар? Жок. Силер Жапаров. себебин айта аласыңарбы? Бага башка айтып. Сен мына ишин берген эмессиң да. Саламатсызбы? Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Саламатчылык. Мадмаров же Жапаров? Адахан Мадмаров шайлайбыз. Себебин айта аласызбы? Себебин айта турган болсок, мен өзүм саясатка көп деле эме кылбайм, бирок таразага салып келгенде таразанын ташын бир топ эле көтөрө турган ушул инсан да, оппозицияда көп жылдан бери жүрөт. Репутациясын жоготкон жок. Өзү таза киши, таза кишилерди таза эле деп айтышыбыз керек. Рахмат. Саламатсызбы аксакал? Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Мен президенттик шайлоодо 10 январ күнү Адахан Кимсамбаевич Мадмаров шайлайм. Менин тандоом ошо. Себебин айтып кете аласызбы? Эми себеби акылдуу, эми тажрыйбасы көп. Эми ушундай мамлекет кыйын мезгилде ушул гана жигит алып чыгып кетет деп ойлойм да, кыйынчылыкта. Рахмат чоң. Ишиңизге келет. Саламатсыздар. Президент шайлоодо кимди шайлайсыздар? Президент көбүрдө. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Мадмаров. Эмне үчүн айта аласызбы? Саламатсызбы. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Билбейбиз, көрөбүз да. Саламатсызбы. Президент көбүрдө кимди шайлайсыз же? Булар үн чыкпайт экен. Саламатсызбы. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Ойлонуп көрөйүнчү. Мадмаров же Жапаров кимди тандайт элеңиз? Билбейм, али ойлонуп, али оюмга эми келген жок. Рахмат. Эже президент шайлоодо кимди шайлайт элеңиз? Кечиресиз, саламатсызбы? Президент шайлоодо кимди шайлайт элеңиз? Иншалла көрөбүз да. Мадмаров же Жапаров кимди тандайт элеңиз? Рахмат.
Эже саламатсызбы. Президент шайлоодо кимди шайлайт элеңиз? Билбейм. Ойлонуп көрөлүк назым. Бадымбаров же Жапаров тандоого келгенде? Билбейм. Рахмат. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз эже? Жапаровду. Себеп? Жөн эле. Жөн эле. Сиздер кимди шайлайт элеңиздер президент шайлоодо? Жапаров же Мадмаров экөө бирөөбүз да. Бирөөсүн тандап себебин айтып бере аласызбы? Ошол жерге барганда тандайбыз. Рахмат. Саламатсызбы. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз эже? Садыр Жапаров. Себеп? Себеби жок эле, жакшы эле. Себеби жок эле тандайт экен. Чындык ал. Саламатсызбы. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Түшүнбөй калды. Кечесиз. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Барбайсызбы? Мен мындай жакшы көргөн адамдарым бар. Мен Масадыков койсо коет элем. Ага 100% коет элем. Масадыков бирок болбой атпайбы азыр? Бирок азыр демек Улукбек Кочкоровду шайлайсыз, э? Улукбек Кочкоров менин выборум. Рахмат. Саламатсызбы. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз байке? Ятамын коюм. Саламатсыздар. Президент шайлоодо кимди шайлайсыңар? Себебин айта аласыңарбы? Себеби эми Жапаровдон башка татыктуу адам жокпу. Кумтөрдү албайбыз дегенге эмне деп айта аласыз? Эми түрмөдө жаткан маалына кумдөрдү алабыз деп жүргөн туурабы? Ооба, чыгып албайбыз деп койдук ошо. Эми политикада эмчи? Балким эртең президент болгонго чейин ушу сөздү айтып аткандар. Президент болгондон кийин башкача болот. Алдап турасыз да? Жок, алдаш мүмкүн эмес. Эркек адам бир сүйлөш керекпи же эки сүйлөш керек? Бир сүйлөш керек. Рахмат. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Эми башка баардык нерсеге ишеничибиз калбай калды. Садыр Жапаровду шайлайт деп турабыз. Себебин айта аласызбы? Себеби баардык эле нерсени туура чечет, карапайым элдин эмесин көрдү, өзү деле жаман жакшылыкты башынан өткөздү. Ташип менен Садыр Жапаровду кылды. Кумтөрдү албайбыз деп туруп, бийликке келгенде албайбыз деп койгону кандай карайсыз? Ошол жагына анча ишенбей калдым. Өткөндө биздин куртка келди го биринчи жолу. Ошондо кумтөрдү алышына кажет жок дегенден кийин кайда ойлонуп калдым анан бирок жакындан бери адамдардын биздин счетубузга Кытайдын немесине акча неме кылам дегенинен дагы ойлонуп калдым да. Азыр эки ойдой болду элем, бирок Садыр Жапаровду шайлайм. Адахан Мадмаров коюңуз кандай? Ал деле жакшы киши. Бизге көп мыйзамдарды алып келген. Жаш балдарга мына абет бергенди, жер салыктарын ошол киши көп неме кылган, бирок ал кишиге деле ишенсе болот эми. Бирок баары бул да бир шайлап көрөлчү Садыр Жапаровду. Анан дагы билбейм, менин өзүм оюм. Рахмат эжем. Эч ким. Себеп? Себеп эч ким дайсызбы, бербей атпайбы ошон. Бир да кандидат кыра албайсызбы? Жок, эч ким. Рахмат. Ошону азыркы бийлик аткарбай атат да, мисалычы. Ой, кесе аткарат деп ойлойсузбу? Бир нерсе деп айтыш кыйын азырчы. Азыркы ким келет, ал белгисиз болуп атат. Садыр деп атабыз, ал киши дагы ал кишинин дагы көп мүмкүнчүлүктөрү жок. Анда опыты жок, мисалы үчүн тажрыйбасы жок. Ага деле мындай үмүт артып турат эми эл. Бирок билбейм, аны убакыт көрсөтөт. Рахмат.